АлаТоо24 каналы түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантат. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта өлкөдөгү азыркы абал, мыйзамдык талаага кайтып келүү маселесин Жогорку кеңештин төрагасынын орунбасары, мурдагы орунбасары, коомдук саясий ишмер Кубанычбек Исабеков, муфтийдин орунбасары Жоробай Ширгазиев жана Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Калмаматов менен сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Суроону Кубанычбек Сатиндиевич сизден баштайын. Азыр акыбал аябай эле оор деп айтсак болот. Кечээ күнү эле кечинде жогорку кеңеш, 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш төраганы анан өкмөт башчыны шайлаган болчу. Бүгүн азыр АлаТоо аянтында дагы эле митинг уланып атат. Алар болсо башка өкмөт башчыны шайлайбыз, кечээ шайланган өкмөт башчыны тааныбайбыз деп айтып атышат. Эмне болот эми? Кантип укуктук талаага келебиз? Бири-бирибизди канткенде угабыз? Сиз айткан туура, мисалы Кыргыз элинин келечеги биздин мамлекеттүүлүгүбүз бычактын кырында турат. Биз деген жумуш ордун, бийликти унутушубуз керек да, мамлекеттүүлүктү сактап калышыбыз керек. Улутубуздун туусун, байрагыбызды сактап калышыбыз керек болуп турат. Баягы 10-жылдын кейпине келип калдык азырчы. Ал убакта убактылуу самапалдын өзүн-өзү шайлаган өкмөт болчу. Азыр жана координациялык кеңеш дегенди өзүлөрү түзүп алып, урматтуу партия лидерлери 16 шайлоого катышкан. Элим журтум деп келип аткансыңар, программасын баарын айтканда. Азыр бийлик талашпайчы, мыйзамдуулук аянтка келиңиздер. Силердин жанагы түзгөн координациялык кеңеш бир дагы мыйзамда жок да. Бир тобуңар депутат болдуңар эле, бир тобуңар юристтиңер. Кайсы кандай үгүт менен алып келатасыңар? Мына кечээ деген Республика партиясынын фракциясынын депутаттары өзүнчө чогулуш өткөрүп, Жээнчороев мырза дагы айтып аткан, биз бийликке келсек, Өмүрбек Бабановду премьер кылат элек депчи. Биз эч кимди лоббировать эткен жокпуз. Мен кайдыгер карай албаган кишимин. Мен да жараммын. Кайдыгерлик бул мамлекеттин чыккынчылыгы деп эсептейм. Мен дагы 2 жолу вице-спикер болгон, жумушун билген киши катары. Азыр бүгүнкү күндө жаман, начар парламент менен иш жүргүзүп атабыз. Анын ичинде бар эмеспи, 15 татыктуулары дагы бар, жакшылары да бар. Анан эми азыр тиги жаманбы, жакшыбы, бул жогорку кеңешти азырынча сактап калышыбыз керек болуп атат. Себеби биз укуктук нукка келишибиз керек болот, мыйзамдуулукка керек болуп атат. Ансыз деле мына убактылуу өкмөт менен 10 жылга биз артка кеткенбиз. Дагы 10 жылга бул жаман жагын көрүп атабыз. Ошол эле наделе качып кеткендер, бул декрет менен иштегендерди кийин сотко берип туруп мамлекеттик өкмөттү жыгып койбоду. Миллиондогон евро, миллиондогон долларларгачы. Бизге ошол керекпи? Башаламандык керекпи азыр? Жумуштун кереги жок. Жумуш деген бүгүн бар, эртең жок. Урматтуу мырзалар, бүгүн жанагы уюштуруп аткандар, кээ бир ушундай мындай акыбалдан пайдаланып мародерлук башталды. Мына талашта мына алтын кенин талкалап салышты, өрттөп ишти. Кара кечеде эмне болуп атат? Кээ бир райондордон чалып атат. Ошол кээ бир партиялардын өкүлдөрү мына чындыгын айтканда, мен юрист катары айтканда, БШКнын да чечими чыкты. Урматтуу партия лидерлери, силер баарыңардыкы жараксыз деп чыкты. Уткандарды, утпагандар дагы силердики баары жараксыз болду. Азыр келгиле, укуктук мамлекеттин келечегин ойлошуп укуктук аянтка келели. Мына кечээ чогулуп туруп, жарымынан көбү депутаттар чогулду. Мен көрдүм, арасында башынан аягына чейин 4,5 саат күтүп отурдук достук мейманканасында. Себеби ак үйдө чогулганга шарт да жок, анда мүмкүнчүлүк да болгон жок. Себеби эшикте да эл толтура болуп атат, ичи да бир топ нерсе талкаланып чогулуп кетти. Өрттөнүүдө важный документтөрчү. Эми муну токтош үчүн жаманбы, жакшыбы? Мен дагы сынгалган, бул 6-чакырыштын сынгалган кишимин. Ошол эле маалда кечээ мен өз көзүм менен көрдүм. Мисалы, мурунку төрага Дастан инибиздин арызын, мурунку премьер-министр Бороновдун арызын алып келишти ошол жерден. Депутаттардын көпчүлүгү чогулду. Закон боюнча да, регламент боюнча дагы 120 депутаттан 61 катышса, бул легитимдүү болуп эсептелет. Кээ бирлеринин арыздары болду. Мен болбосом, мына мен ордуна бул добуш бергенге, бул кишиге деп ишеним катын беришти. Ошол жерден массалык маалымат каражаттар болду. Коомдук жактан катышты, жаштардан да катышты. Ал жерде дагы мына талаптануу, талкалануу болду достук мейманканасынын эшиктеринен да. Бул кризистен азыр тез чыгыш үчүн сөзсүз түрдө бул легитимдүү калган азыр өкмөт эмес, парламент болгон. Жаманбы, жакшыбы? Себеби өкмөт отставкага кетти, Боронов баш болупчу. Сот бийлиги деморализован азырчы. Демек жогорку кеңеш калды. Жаманбы, жакшыбы? Бир ай, 2 ай чыдашыбыз керек булар. Булар деген укуктук нукка алып келиш керек. Президент де юре бар, де факто жок. Президент кайда экени белгисиз. Анан бизде президенттин укугунан премьер-министрдин укугу чоңураак. Ошон үчүн кечээ укуктук аянтка келгенге барыбыз салымыбызды кошуп, аракет кылдык. Ошон үчүн кечээ Мыктыбек Абдылдаевди спикер кылып, төрага кылып шайлашты.
Ал киши тажрыйбалуу, опуттуу, юрист, башкы прокурор болгон, президент аппарат жетекчисин жетектеген. Анын үстүнө бул кишинин амбициясы да жок, мен президент болоюн дегенчи. Ким премьер же спикер болсо эле кийинкисин ойлоп туруп президент болом деп аракет кылып атпайбы. Бул кишинин жашы да келген, маганын кереги жок деди. Биз кеңешип көпкө чейин сүйлөшүп отурдук. Анан ошол жерден төрага кылып бир добуштан жашыруун как положено өттү. Мыйзам чегинде болду. Мыктыбек Юсупович Абдылдаев жогорку кеңештин төрагасы болду. Анын Москвадан да беришти, мына төрага шайланды деп. Анан башка кандидатура жок экен. Бир кандидатура Садыр Нуркожоевич Жапаровду алып келишти. Ошол жерден ал киши убактылуу өкмөт башчылыгынын милдетин аткарууга жогорку кеңеш бир добуштан кече макулдугун берди. Эми закон боюнча кече шарт да болгон жок. Садыр инибиз өкмөттүн курамын алып келиш керек, программасын алып келиш керек дагы. Анан бул жогорку кеңеш кетпей туруп, өзүнүн вазифасын аягына чейин аткарып, Конституцияда жазылып турат. Мөөнөтү бүтсө дагы бул жогорку кеңеш кийинки чакырылып келген депутаттар ант берип биринчи сессиясына чогулганга чейин булар өзүнүн укугун жоготпойт. Өзүнүн милдетин аткарышы керек. Анын үстүнө шайлоо законуна өзгөртүү киргизгенге үлгүрүшү керек булар. Азыркыдай эмес, керек болсо ошо түз бир мандаттуу шайлоодон келиш керек. Конституциялык кеңешмени түзүшү керек. Борбордук шайлоо комиссиясын өзгөртүш керек. Аларды отставкага кабыл алып туруп башкасын бекитиш керек. Анан президентти да чакырыш керек. Кайдасың сен деп. Бүгүнкү күндө бүткүл элден шайланган юридика жагынан президент бар. Бирок ал киши кайда экени белгисиз. Же күч структураларынын бир тобун, мисалы, Конституция боюнча дагы тилекке каршы начар Конституция боюнча да ГКНБнын жетекчисин президент шайлайт, башкы прокурорду сунуш кылат. Тиги коргоо мамлекеттик комитетинин жетекчисин да президент шайлайт орун басарлар менен. Бүгүнкү күндө президент сиз атуу болсоңуз, мамлекеттин башчысы болуп турасыз бүгүн дагычы. Сиз элден шайлангансыз. Элдин келечегин тышын ойлосоңуз, могул маселелерди тактап коюңуз дагы отставкага кетип калыңыз. Элди журтту түндүк түштүккө бөлбөй, урууга бөлбөй. Азыр депутаттар силерге кайрылар элем. Жумушту экинчи, үчүнчү орунга койгула. Биринчи мамлекеттин тынчтыгын. Силер 120 чогулгула. Элден келгенсиңер силер. Жоопкерчиликти дагы мойнуңарга алгыла. Болбосо эртең дагы эл чыгып туруп силерди да жоопко тартат. Чогулгула дагы мүмкүнчүлүк бергиле. Кече юридикалык жактан мыйзамдуу өкмөт башчы болгондон кийин ал кишиге мүмкүнчүлүк берилет. Эмне үчүн ак үйгө киргизбей атасыңар аларды дагычы. Жана координациялык кеңеш деген бул мыйзамсыз кеңеш. Баягы эле убактылуу өкмөттүн бир түрү. Муну Адахан Кимсенбаев, сиз да далай депутат болгонсуз. Сиз башында турасыз ошол кеңеш менен. Сиздин эле балдар азыр мына тиги МВДнын башчысы болду, Курсан Асанов турат. ГКНын башчысы Суан Алиев келди. Бул жигиттер дагы мамлекеттик жигиттер болсоңор, укуктук нукка келишиңиздер керек. Бизге кереги жок мындай бир күндө эки башкы прокурор болгонун. Мына силердин телевидениеге келип эмне болду? Автоматтар менен келишти. Кээ бир депутаттар туруп партиянын жетекчилери уже акимдерди шайлай баштады. Кээ бирлери тиги орундарын бөлүштүрүп атат. Айыл өкмөттөрүнө чейин. Мына азыр мына тиги учкун мамлекеттик имарат. Мамлекеттик имаратта ал жерде жеке эле кумтөр эмес. Кече мен да күбө болдум. Тиги замандаштын балдары бар, 5-чи каналды алып алабыз деди, башка кишини коебуз деп. Кайра келип чоң казаттын балдары келди. Пирамидада ошондой. Бул башаламандыкты токтотушубуз керек. Бирөөнүн мүлкүн тартып алганда, же өрттөп бүлүк салганда эртең эле биздин чөнтөгүбүздөн аны кайра келип калыбына келтириши керек. Кантип биз ушу ата-бабанын Кудай да кечирбейт бизди. Мамлекеттүүлүктү сактап калбасак, келечекти балдардын жүзүн кантип карайбыз? Бүгүнкү кызыкчылыкты бирөөнүн мүлкүн тартып алып туруп ошол менен жамбагабыз десекчи, биз баарыбыз кошо түптөйлүк. Жамандыкка барып аткан, мыйзам бузуп аткандарды токтотушубуз керек. Анан легитимдүү өкмөт келиши керек азыр. Легитимдүү премьер-министр шайланган кечечи. Аны келип туруп жогорку кеңеш бекитиш керек да, жана өзгөртүүлөрдү өтүп анан кетип калышы керек. Ушул мисалы үчүн шайлоонун жыйынтыгынан наразы болгондон башталды да бүт бардыгычы, туурабы? Шайлоонун жыйынтыгынан наразы болуп, анан өздөрүнүн талаптары коюлду, ал бийлик тарабынан аткарылган жок, белгиленген мөөнөткө чейин, анан ак үйдү басып алышты. Сиз айткандай, президент азыр жок, өкмөт отставкага кетти, жогорку кеңештин төрагасы арызын жазып берди. Анан ошол учурда жаңы шайлангандарды дагы азыр тааныбайбыз деп атышат да. Ким алыш керек жоопкерчиликти ушундай учурда? Элдин баары эле азыр эртең менен ойгонгондо коркуп ойгонуп атат да. Мисалы, кантип бир жакка барабыз, кантип жумушка барабыз, эртең иштейбизби бир жерде, иштебейбизби? Анан бирөөсү келип эле бала бакчаларда иштебей калышты. Мына кээ бир ата-энеси жумушка бара албай калды, балдарын карапчы, тиги бала бакчалар менен мектептер. Туура айтып атасыз. Жоопкерчилик биз жоопкерчилик азыр бизде, мисалы, Сооронбай Шарипович, сиз карап деле турсаңыз керек. Сиз азыр мамлекет башчысыз.
арызыңызды же өткөрүп бериңиз, же болбосо келиңиз бул жергечи. Бул бир деңиз. Экинчи мамлекет башчысы. Анын үстүнө ал түндө да интервью берип атат. Мен легитимдүү мамлекет башчымын депчи. Тууган уруктарды, жергечиликти ташташ керек. Мамлекеттин ызычын биринчи орунга коелук. Анан мамлекетти бөлбөйлүк түндүк түштүккөчү. Партияларга бөлбөйлүк. Партия бүгүн бар, эртең жок. Бизде 260-тан ашык партия бар. Жеке 16 партия эмес бул шайлоого чыгат. 44 дагы бар болчу. Сиз туура айтып атасыз. Мондай бөлүп жарынып анан курал бизде түрмөнү да тууган уруктарын бошотоюн деп баргандар болду түндөчү. Ал жерде зордук зомбулукка катышкан, киши өлтүргөндөр дагы бар. Баарын чыгарып ийсе эмне болобуз? Анан куралдуу аскери бөлүктөрүн 10-чу жылдары кээ барып туруп басып алып куралдарын алып кетпеди беле? Мына Кой таш окуясында да жоголгон курал жабдыктар бар. Эртең бүрсүгүнү бул ички сырткы күчтөр бар. Атай берип туруп, Атай провокация кылды площадьта АлаТоо24 дечи. Мүмкүн тынччылык менен эле бүтмөк. Же болбосо тынччылык жолу менен бүтмөк. Ушуга келдик мына. Мародерство азыр күч алган турат, мисалычы. Күндөн күнгө ар бир региондордо силердин даже массалык маалымат каражаттарды басып алганга чейин. Эми 10-чу жыл ушундай болбоду беле, гезиттерге чейин бөлүп алып. Бизге мунун кереги жок, урматтуу туугандарчы. Бизге келечек керек, тынчтык керек, мамлекеттүүлүк керек. 33 миллион халкы бар, улуттар, туусу жок, байрагы жок эмчи, герби жок жүрөт. Миллиондогон калк бар. Биз сактап кала албасак, орусча айтканда грош цена болот. Ар бирибиздин бул милдетибиз, ыйык милдетибиз. Жамандыкка барбайлык. Улуулар, күчүлөр биригелик. Улуу менен кичүүнүн ажырымы кетти. Бийликке ишенимдүү кетти опсеч. Бүгүнкү күндө мамлекеттин келечегине ишенбегендер пайда болду. Мисалы пандемия убагында канча киши жапа чекти мыначы. Азыр ички сырткы карызды айтпай эле коелук. Мамлекеттүүлүк эң оор маалда турабыз. Бирок сиздерден ар бирибизден зависит этет ошон үчүн. Бул диний адамдардын мен баарын колдойт элем. Ыймандуулук керек бизгечи. Мамлекеттүүлүк керек. Ошон үчүн жумушту талашканды токтотушуңар керек, урматтуу саясатчылар. Жаштардын да татыктуусун алып келиш керек. Профессионал карыларды да алып келиш керек. Биз деген биригип туруп, бүгүн мамлекетибизди сактап калбасак, өтө оор маалда турабыз. Канча милициялар жапа чекти, канча врачтарга кол салгандар болду. Канчасы бүгүн техника өрттөндү могу жерден. Тынчтык өткөн менен 10 чакты машиналар өрттөндү. Мына кишилер чыгым болду. 600га жакын киши доктурда жатат, 20-30 реанимацияда жатат. Ушул азыр жабыркагандар тууралуу маалыматты сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксак кандай, саламаттык сактоо министрлиги канча адам жабыркап атат, анан алардын акыбалдары кандай? Кечээ күнү бир катышуучу каза болгону айтылган болчу. Бүгүнкү күндө жалпы кайрылгандардын саны 1000ге жетти. Булардын бардыгы, булардын ичинде стационарлык дарыланууга 234 адам жаткырылган ооруканаларга. Алардын 30-у жакшы болуп чыгарылды, амбулатордук дарыланууга жөнөттү. Бүгүнкү күндө 204 жаран ошол стационардык дарыланууда болуп атат. Мунун ичинен 5-өө реанимацияда кайра жандандыруу бөлүмүндө дарыланып атат. Мунун бирөөсү аябай оор акыбалда. Анан сырткары амбулатордук дарыланууга жалпы саны 710 адамды түздү. Анан ошол стационардык дарыланууга 234 адам жаткырылган. Бүгүнкү күндө булардын бардыгы дары-дармек менен камсыз болунду. Дарылануу жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле мен да кайрылып кетет элем. Бизде азыр муну менен эле чектелбейт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дүйнөнүн дүңүрөткөн тажы вирусу боюнча пандемия болуп жатканда мындай нерсенин кереги жок. Себеби биз анча-мынча ооруканаларга келип дагы ошо өздөрүнүн талаптарын коюп кетишип атат. Мисалга айтып кетсек, мына ушу ак кемеде биздин дарыгерлер ошол пандемиядан каршы күрөшүп жаткан дарыгерлерибиз жатат. Ал жерге барып дагы кече ошол күч колдонуу аракеттери жасалган. Биз ошол айтып кетет элек. Кандай максатта барды бизге белгисиз, бирок ошол жерге барышып, чогулушуп бир топ адамдар өздөрүнүн агрессиялык нерселерин көрсөтүшкөн. Биз айтып кетет элек, ооруканаларга ошол дарыгерлердин иштөөсүнө тоскоол болушпаса, себеби биз азыр өтө оор акыбалда турабыз. Бул пандемиянын бардыгыбызга белгилүү болгондой экинчи толкуну күтүлүүдө. Экинчи толкуну болсо, анда биз жарандарга тиешелүү түрдө жардам көрсөтө албай калыш коркунучу бар. Жарабай мырза,
Сизден сурайын, элдиги ушу Кубанычбек мырза дагы айтып кетти, элге бүт кары жашы дебей, кайсы мисалы кайсы улуттан болбосун, канча жашта болбосун, кандай диний ишеними болбосун, дарыгер болобу, укук коргоо кызматкери болобу, кайсы жакта иштебесин, кайсы жерде отурбасын, баарыбызга ушул азыр ынтымак, анын туруктуулук, бири бирибизди түшүнүү аба менен суудай эле керек болуп турат да. Элге айта турганыңыз, кайрыла турган сөзүңүз болсо? Эми баарыбызды жоктон бар кылып жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин бизге туура жолду көрсөткөн пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Чынында аябай оор абалда турабыз. Бирок пайгамбарыбыздын бир жакшы сөзү менен баштайын. Пайгамбарыбыздан бир киши келип сурады да, жакшы адам ким дегенде пайгамбарыбыз айтты, ал өзүнүн тили менен жана колу менен башкаларга зыян бербеген адам жакшы адам деди. Курандын көптөгөн аяттарында силер акылыңарды калчабайсыңарбы, пикир жүргүзбөйсүңөрбү, ой жүргүзбөйсүңөрбү деген аяттар бар да. Мына ошондон азыр ага аябай туура айтты. Бизден 10 эсе көп мамлекеттердин эгемендүүлүгү жок, мамлекети жок, туусу жок, эч нерсеси жок. А биздин кандай болсо дагы, кичинекей болсо да мамлекетибиз бар. Кыргыз эли жанагы улутуна бардык нерсесин карабастан баардык бир бүтүн эл болгондуктан азыр биз акылмандыкка, даанышмандыкка гана муктажбыз. Ар кандай жанагы ак үйдү талкалоо менен, жеке бирөөлөрдүн мамлекеттин мүлкүнө кол салуу менен, жеке адамдардын мүлкүнө кол салып, бүлүк салуу менен биз маселени эч качан чече албайбыз. Чечилген деле эмес. Баарыбыз ага күбөбүз. Мына ошондуктан биз элибизди чакырат элек. Эми чынында биз диний башкарма саясат менен иштебейбиз, аралашпайбыз, бирок мамлекетте ушундай бир сыноо болуп атканда биз да четте турбай элибизди бир туура багытка, туура жолго чакыралы. Биз ыймандуулукка чакыралы. Кайсы бир адамдын ыйманы болсо, ал бирөөгө зыян бербейт. Мына ошондуктан жеке амбицияга, жеке эмоцияга кызыкчылык калтырбастан мамлекеттин бүтүндүгүн биз баарыбыз кары жаш дебей, баарыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, биримдигин жогору коюшубуз керек. Мына ошондон укук таала деп агайлар айтып атат, бул аябай туура. Мына ошого биз акылмандык менен, даанышмандык менен гана келе алабыз. Мына ошондон биз баардык жаштарды да, карыларды баарын чакырат элек. Биз ошол акылмандык менен гана, ыймандуулук менен гана бир ынтымак, биримдикти сактап калалы, мамлекетибизди сактап калалы. Чоң рахмат. Кубанычбек сиздин дагы айта турганыңыз барбы? Бар. Борбор шаарыбызды баары карап атышат. Борбордо эмне болуп атат депчи. Күнү түн уктабагандар бар. Анан борборубузда тартипти алып келбесек болбойт. Анын үстүнө чет жактарда да башталып кетти мына. Эми ошол Кумтөрдүн мисалы офисине мүмкүн 5-6 эле чет элдик, калгандары кыздын жарандар. Эми ошол жерден басып алып талкалап койгондо, ал жерде мисалы учкун типографиясы мамлекеттик. Ал жерде краскалары бар. Өрттөн чыгып кетсе ошол жерде кагаздары бар, кесип печаттар. 2 мамлекеттик телевидение бар, жана башка ишканалар бар. Бул эми бирөөнүкүн билдиргөн менен эртең эле биздин чөнтөгүбүздөн кайраны калыбына келтириш керек да. Бул мамлекеттик менчик да, муну сактап калышыбыз керек да. Ошондой башаламандык, мисалы азыр Талашта жана алтын кенин эмне болду. Эгер Кумтөрдө ошондой башталып кетсе, бирөө жанагы хвостохранилищени ачып ийсе, эмне деген бул катастрофага келет, экологический чыгым. Ал деген нарын суусуна куюлат. Нарын суусу Арал деңизине чейин барат да. Коңшу мамлекеттердин баарын аралапчы. Жолбосо кара кечеде өрт чыкса азыр көмүрдү ким аны кантип өрттү баса алат? Мына ак үйдү барган балдар айтып атат. Жана важный документтер, секрет документтерден өйдө атайы тигилер келип туруп түн ичинде балдар менен аралашып өрттөбөйт деди. Бир дагы өрт өчүргүч огнетушитель иштебейт экен. Бул эмне деген жорук кетсе, ак үйдө ушундай болуп аткандан кийин. Эми азыр ак үйдү тегеректеп турган мен жарандарга да кайрылар элем, жаштарга кайрылар элем. Мына бир тобу келдиңер, туура кылдыңар, ушу туура эмес адилетсиз шайлоо болуп, эмне жетпей атты эле ушу Жээнбековдоргачы 91 орунда ээлеп алганда эмне? Булар Кыргызстан эмне чөнтөгүндөгү менчигиби? Мындай эмес болчу да. Эми уже жалкыш керек эле да мурункулардан. Эми ошон үчүн мына Нарындан келди, Көлдөн келди, Таластан келди, башка областтардан келди. Анан эми чакырыктарды унутуш керек, түндүк түштүк маселесин козутпагыла.
Мен деле карындашым өзгөнгө турмушка чыккан. Карындашымда бир карындашы Айдаркенге турмушка чыккан. Келинибиз бар, тиги Испанадан дегенче өкүл балдарым бар. Бул деген мамлекеттүүлүктү сактап кала турган болсок, улутту, урууну, жердешчиликти, тетиги түндүк түштүк маселесин унутушубуз керек. Азыр сырткы күчтөр дагы бар, бир топ каражаттар жумшап атат. Кыргызстан жок болуп кеткене кызыктарлар бар. Биз муну токтотпосок болбойт. Мына Өзбекстан чек арага кирип чыгууну кечетен бөгөт кое баштады. Эми бүгүн эртең Казакстан, Тажикстан, Кытай жапса, Кыргызстан эмне болобуз, мисалычы? Соода садык токтоду. Бул жерде дүкөндөрдүн бир топ иштебей атат. Врачтарга кол салып атат. Даже Гитлер врачтарга тийген эмес. Гитлер дагычы. Булар деген милдети да, мисалычы, милдетин так аткарылбай, мына Башаламантта 2-3 машинени талкалап салышты. Скорый помощь дагычы. Ал кимдики? Биздики да, баарыбыздыкычы. Мен ошон үчүн урматтуу кыргыз жарандарым, мекендештерим, мен ыймандуулукка, ынтымакка чакырам. Баарыбыз бирге бололук азырчы. Тиги алдырбайлык жана кызугандуулукка бул жерден тилекке каршы ичип алгандары болуп атат. Башка чеккендери болуп атат. Башка дин тияктактарга аралашып кеткендери бар. Биз мамлекеттүүлүктүн, туруктуулукту ар бирибиз салымыбызды кошчу маал келди. Болбосо эртең бүрсөнү кеч болуп калышы мүмкүн, туугандар. Анын үстүнө мыйзамдуулук аянтка келелик. Урматтуу саясатчылар, мен деле араңыздардагы кишилермин, баарыңыздар менен чогуу иштеп калдык бир тобу мененчи, чай ичип жүрөбүз. Жумушту талашканды токтотуңуздар. Укуктук аянтка келип, кечеги жогорку кеңештин чечимине баш ийип, жаңы төрага деген президент жок болсо, юридикалык жактан ал милдетин аткарат. Жаңы төрага жогорку кеңештинчи. Ал кишиге да мүмкүнчүлүк берелик. Анан премьер-министр бекитилди кечечи, убактылуу болсо дагы. Ал программасын алып келип өкмөт курамын түзүшү керек. Азыр могу Башаламанды токтош үчүн аткаруу бийлик толук кандуу иштеш керек. Жергиликтүү бийликтер ошолорго баш ийиш керек премьер-министргечи. Антпесек болбойт. Биз эмне өзүнчө хандыкка бөлөбүзбү Кыргызстандычы? Бизди эч ким кечирбейт, Кудай да кечирбейт, урпактар да кечирбейт. Менен эртең элдин жүзүн кантип карайбыз? Урматтуу агайлар, эжейлер, улуулар, акыл насаатыңарды айтчу маал келди. Жаштар ойгончу, ойлончу, улууларды урматтай турган маалыңар келди, кичүүлөрдү заттай турган. Эми бул жерден токтотолук Башаламандык. Мен сиздерди ушуга чакырам. Мамлекетибизди сактап калбасак, биз кимбиз андачы? Эртең дагы кул болобуз. Мындан артык кете турган назат ордубуз калган жок. Орун калган жок бизге, мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Ошон үчүн элим журтум, биз тарыхый элбиз. Бир уч калк болгон менен коңшу чоң элдердин тарыхыбыз, дилибиз, тилибиз, маданиятыбыз менен кем эмеспиз. Биз муну сактап калалы. Мен сиздерди ушу мыйзамдуулукка, тынчтыкка, мекенчилдикке чакырар элем. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат сиздерге да биздин студияга келип, ушул өлкөдөгү азыркы абал, мыйзамдуу талаага кайтып келүү, жалпы эле ушу сиздерди ойлондурган, толгондурган маселе боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтып, жалпы Кыргызстан элдерине чакыруу жасаганыңыздар үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, мен болсо сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Биздин бүгүнкү чыгарылышта студиянын коноктору Жогорку кеңештин мурдагы төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков, муфтийдин орун басары Журабай Ширгазиев жана Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Калмаматов болду. Көрсөтүүнү болсо мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Аман туруңуздар.